Ассаламу алейкум туғандар. Назарыңыздарда қайрадан эле базар жок каналы. Бүгүн мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы, Чүй областы, Аламедин району, Арчалы айылында турам. Ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыркы чыгарылышта сиздерге ошол жөнүндө маалымат бермекчимин. Биринчи эле болуп сиздерге азыр баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер 266 маршрутканын конечныйында турам туугандар. Бишкек шаарынан бул жерге чейин 266 маршрутка келет экен. Ошол 266 маршрутканын конечныйынан сиздер чыгышка карай 300 метрдей басып барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үй жайгашкан. Көчөлөрдүн атын бул жака жазып кетем. Айтайын деп эле унутуп калдым, азыр картадан караган болчумун. Анда эмесе мен сатылуучуга карай жол алдым туугандар. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Аны айта кетчү нерсе, бул айылдын Арчалы айылынын түндүк тарабында Сарбан айылы жайгашкан, чыгыш тарабында Воронцовка, көпчүлүгүңүздөр билген Воронцовка айылы, Таштөбө, тоо тарабында, түштүк тарабында Кашка суу айылы жайгашыптыр. Алейкум ассалам, кандай жакшы. 266 маршрутканын конечныйынан Мамытов Абаскан көчөсү менен чыгышты карай келе бересиздер. Келип жатып туугандар, сол тарапта бала бакча, оң тарапта мектепти көрө аласыздар. Ошол мектептин жанында Айгер магазини бар. Ошол магазинден кийинки көчө менен тоо тарапты карай, түштүк тарапты карай бассаңыздар, сатылуучу үй ушул тарапта жайгашкан. Мектептин жанындагы көчө менен түз чыгып келип, сатылуучу үйгө да жетип келип калдым туугандар. Бул мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан Бишкек шаарына Южный магистралга азыр мен Яндекс картадан карап көрдүм. Түзүнөн алганда 11 километр аралыкта жайгашыптыр. Эгер айланып жол менен барсаңыздар, 1-3-4 километр кошулуп калышы мүмкүн. Андан ары көрүп турганыңыздардай көчө тараптан блок менен тосулган. Көрүп турганыңыздардай ворота орнотулган туугандар. Жана видеонун жүрүшүндө эле байкадыңыздар, мектеп жакын жерде. 3 мүнөттө үйдөн чыгып мектепке барып кала аласыздар. Анан ылдыйрагында бала бакча дагы жайгашкан. Андан ары короосуна кирели. Жердин аянты 15 соток. Документтер боюнча баары бар экен. Үй ээсинин атында. Үй жөнүндө айтсак, стенасы бышпаган кирпич ылайдан болгон. 85 квадрат метр экен туугандар. Суу, свет бар. Андан ары азыр сиздерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Анан короосуна чыгып, калган маалыматтарды берем. Арчалы айыл жөнүндө дагы бир эки маалымат айта кетейин. Мал бакчылар, малга кызыккандар болсо деле алсаңыздар болот. Бул жактан үйлөрдү себептигине мына адырлар жакын жерде жайгашкан. Үй ээсинин айтуусуна караганда, бул жакта подача бар экен. Малыңызды берип бактырсаңыз деле болот. Анан кыш айларында мынтип өзүңүз бул жака сарай салып, кошуналарга окшоп, сенебал сарайларды салып, кыш айларында үйдө баксаңыз болот туугандар. Азыр мен силерге биринчи эле болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн. Так, бул мына үйдүн негизги кирүүчү эшиги. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кирели. Туугандар, киргенде кухня жайгашкан. Мынакей. Узун турасы 6га 4 экен. Дуалдары штукатурка, потолок пластика, пол стяжка куюлуп, өйдө тарабына линолеум салынган. Анан тоо тараптан, түштүк тараптан чоң пластик терезе орнотулуптур. Мынакей, мына ушундай көрүнүштө туугандар. Курмат турат. Анан орозо кармагандар, орозоңуздар кабыл болсун. Курманы көрүү эсиме түшүп кетти. Андан ары эми ушул кухнянан түз өткөндө бул жакта мондай бир бөлмө. Телевизор көрүп отурган мына ушундай бир бөлмө жайгашыптыр. Бул бөлмөдөн биз кийинки бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Дуал штукатурка, потолок пластика туугандар. Батыш тараптан бир пластик терезе орнотулган. Андан ары оң тарапка кирсек, бул жакта бир спальный бөлмө. Тоо тарабынан, анан чыгыш тарабынан пластик терезелер орнотулуптур. Потолок пластика, дуалдары штукатурка туугандар. Андан ары кайра эле бул бөлмөгө чыгып түз өтсөк, зал жайгашкан. Полу теплый пол экен. Светни бул жактан жандырат экен, мынакей. Чыгыш тараптан бир чоң пластик терезе орнотулуптур. Пол теплый пол, потолок пластика туугандар. Анан узун турасы 5ге 4 экен бул бөлмөнүн. Айлантыра көргөзө кетейин туугандары. Андан кийинки эң акыркы бөлмө. Бул жерде дагы бир детский бөлмө деп коебузбу? Узун турасы 3ге 4 болгон бир бөлмө да бар экен. Батыш тараптан бир чоң терезе орнотулуптур. Эми кайра короосуна чыгайын да калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайра эле үйдүн
короосундагы туугандар. Айта кетчү нерсе, сиздерге дагы бир эскерте кетейин. Могу чоң үйдүн өзү 85 метр квадрат. Бул кухняны кошпогондо туугандар. Андан ары эми алды тарабында бул жерге сиздер кандайдыр жер жемиш эккенге жер кылып алсаңыздар деле болот. Азыркы учурда эч нерсе эгилбептир. Анан үйдүн түштүк тарабында эң төрүндө алма бактары бар экен. Вишня, көптөгөн эле бактар бар экен. Алар арасында алмуруттар деле бар деп айтты үй ээси. Андан ары жердин аянты 15 соток. Бул жакта дагы өрүк багы. Мокта жаш жана башка бактар деле бар экен. Границалар мына көрүп турсаңыздар байкалып эле турат. Кимден ким серьезный клиент болуп келип көрсөңүздөр, үй ээси ушул жерден сиздерге 15 соток жерди ажыратып бере алат. Бишкек шаарынын түштүк тарабында, тоо тарабында салкын жерде алмалар жакшы болот тургандар. Аны эскерте кетейин. Анан бул үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. Бул жакта бир толкуна жана бир иттин үйү бар окшойт менин оюмча. Андан ары эми бул жагында эле бул жакта дагы кандайдыр жер жемиш эккенге жер бар экен. Түндүк тарапта кошуна менен болгон граница зым менен тосулуптур. Мына ылдыйракта мектеп да көрүнүп турат туугандар. Жана айттым эле 3 мүнөттүк жол деп мектепке. Кимден ким сатып алса балдарыңыздар кыйналбай эле жөө эле барып келе алат экен мектепке. Анан бул жактагы жерде малина бар экен туугандар. Даяр малина бар экен. Кошуналар менен болгон границада толтура бактар бар экен туугандар. Кыскасы көп сүйлөбөйүн эми. Бул үйдүн баасын айтайын. Көп эле маалыматтарды бердим окшойт. Үйдүн баасын $31,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Эсинин номерини мен бул жерге калтырам, звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан дагы бир мен өткөндө Сарбан тараптан бир үй тарттым эле. Көрүүчүлөр же үй алуучулар дейинби? Местныйлар бул жакта коюшпайт деген сөздү айтты эле. Мен азыр бул жактан ээсинен сурадым, ушундай сөздөр бар экен, бул кандай чындык десем, жок, бул жакта боштук, таластык, арынысы көл. Кыскасын айтканда бардык региондордон туугандарыбыз келип жашап атыптыр. Эч кандай бөлүнүү жок экен. Бул может 2000-жылдары болгон сөзбү? Ушундай деп айтты. Андан ары негизги маалыматтарды дагы бир жолу кайталай кетейин. Жердин аянты 15 соток, үй 85 метр квадрат. Документтер боюнча баары бар, суу свет бар, мектеп көрүнүп турат үйүңүздөн. Садик андан асты жагында. Кыскасы садик мектепке 5-3 мүнөттүк жол туугандар. Анан 266 маршрутка Бишкек шаарына барат. Кааласаңыздар сиздер Бишкек шаарында балдарыңыздар окуса, ал жака деле бара алат. Кааласаңыздар мал багып, монтип, мына тоолор жакын жерде жайгашкан, балаар багып, мындай айыл чарба иштерин кылсаңыздар деле болот туугандар. Анда мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарылышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.